Табигый кырсыктардын алдын алып, сел, суу ташкындары жүрүү коркунучу бар. Аймактардагы арыктардын, дарыялардын жана ошондой эле ташкылоо коркунучу бар. Тоолордогу боорлорун бекемдөөдө колдонулуучу габион торчолорун автоматтык түрдө өндүрүү менен министрликтин иши бир кыйла жеңилдеди десек жаңылышпайбыз. Буга чейин көңүл сыртында калып келген бул маселеге өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев олуттуу мамиле жасоо менен ишкана тез убакыт ичинде ачылып турат. Сетканы күтүп, жумушчу балдардын баары жумушсуз отуруп калган күндөрү болуп аткан. Анан ошондон биз аябай көйгөй жаралып, министрге чейин жетти эле бул вопрос. Анан быйыл орнотуп, уже өзүбүз чыгара баштадык. Зым деле только алат экенбиз, зым чыкпайт экен бизден. Атак биринчи партиясы бизге келди, 100 штук матрас жөнөдө коет муну. Размери 2ге 3, бийиги 0,3. Буга чейин габион торчолорун колго жасагандыктан жумушту аяктоо көп убакытты талап кылчу. Эми минтип чакан ишкана ишке киргенден бери жумушчуларга бир кыйла жеңилдик түзүлүп, жумуш тез убакытта дагы бүтүүдө. Жыл сайын ушу габионду иштейбиз, постоянно эле. Жыл сайын бир 5-6 тонну аран кылчык эле кыйналып отуруп эртеден кечке. Станок келди, станок келгенине байланыштуу азыр ишибиз жеңил болуп калды. Мияктан суулар келгиче биз бүтүрөбүз, полный ишти бүтүрүп даярдап коебуз. Күнүнө 20 сеткадан кылып атабыз.